Урматтуу Кыргыз Республикасынын жарандары, сиздерге белгилүү болгондой, 2025 жылдын 30 ноябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоо өтөт. Кыргызстандын Россиядагы элчилиги Россия Федерациясынын аймагында сиздердин шайлоо укуктарыңыздарды ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүн камсыздоо максатында Россиянын 27 субъектисинде 40 шайлоо участкаларын ачты. Элчи Кубанычбек Боконтаев Кыргызстан үчүн маанилүү ички саясий иш-чараны Россия Федерациясынын аймагында уюштурууга ар тараптуу көмөк көрсөтүп жаткан Россиянын Борбордук шайлоо комиссиясына ыраазычылыгын билдирип, алдыдагы шайлоолорду жогорку деңгээлде өткөрүүгө үмүтүн билдирди. Ачылган шайлоо участкаларынын даректери менен элчиликтин расмий сайтынан жана интернеттеги социалдык баракчаларынан тааныша алсаңыздар болот. Ошондой эле өзүңүздөрдү tizme.gov.kg сайтындагы шайлоочулардын тизмесинен алдын ала тактап коюуга чакырабыз. Эгерде тизмеден кандайдыр бир ката же так эмес маалымат тапсаңыз, анда ошол эле сайттагы шайлоочунун кабинети сервиси аркылуу 2025 жылдын 19 ноябрына чейин электрондук форматта арыз берүү менен такта алсаңыз болот. Ал эми элчиликтин кызматкерлери аймактарды кыдырып, шайлоо участкаларынын даярдыгын, ошондой эле коомдук коопсуздукту жана шайлоо участактарынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча жергиликтүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрү менен жолугушуп келишти. Урматтуу кыргызстандыктар, Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилиги сиздердеки мекенибиздин келечегин аныктай турган маанилүү коомдук саясий окуядан четте калбоого жана алдыдагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого активдүү катышууга чакырат.